Үчүнчү бөлүм. Болбойт. Кыла албайм дегенди болтуруу, кылуу. Мен үчүн кыла албайм деген эч нерсе жок. Себеби мен өзүмдүн жашоомдо кыла алгыс же жасай алгыс деп эсептелген көп нерселерди аткардым. Башкача айтканда, лидердин иши бул жасай албаган нерселерди жасоо, аны ишке ашыруу десек да туура болот. Кандайча? Ар бир тапшырманы чечкиндүүлүк менен аткаргыла. Менин жашоодогу бардык жетишкендиктерим тайманбас чечкиндүүлүктүн натыйжасы. Мен үчүн менин жашоом ар бир иштин ийгиликтүү натыйжасынан көз каранды болчу. Ошондой болгон учурлар да болду. Ийгилик ага болгон ишенимди талап кылат. Тилекке каршы көпчүлүк адамдар чоң тоскоолдуктарга кабыл болгондо аларды жеңе албайбыз деп анын себептерин бат эле санай салышат. Өздөрүн ал бүтүмгө ишендиришет. Бирок башынан эле терс ойлонуп, негативдүү бүтүм чыгаруунун эмне кереги бар? Эмне үчүн ал тоскоолдуктарды жеңүү жолдору жөнүндө ойлонушпайт? Андыктан тайманбас чечкиндүүлүк курч чалгысмал жолуңардагы бардык тоскоолдуктарды жеңүүгө жардам берет. Чыныгы лидер үчүн жасай албаган эч нерсе жок. Чечкиндүүлүктүн сыры мына ушунда. Ар бир тапшырманы чечкиндүүлүк менен аткаргыла. Чоң болбой лидер болгула. Жетекчиден корккон адам буйрукту аткарат, бирок эч качан ишеничтүү адам боло албайт. Эгер силер өзүңөрдү кызматчыларыңардан жогору койсоңор, тагдыр силерге тескери караган учурларда алар да силерге тескери карайт. Мен жетектеген адамдар мени менен чогуу тозоктун отунан да өтүүгө макул болушмак. Эгерде мен аларды текеберленип, өйдөдөн караганда алар биринчи эле мүмкүнчүлүктөн пайдаланып качып кетишмек. Эң туура кылышмак. Өзүңөрдүн жолоочуларыңар менен тең мамиле түзүп, максатыңардын күчү менен аларга дем бере алсаңар, кандай гана тоскоолдук болбосун, силер аны жеңе аласыңар. Мен бул сырды Нобунаганын мага Киосу сарайынын чебин кайрадан куруу тапшырмасын бергенде түшүндүм. Анда мен 21 жаштамын. Ошол жылы Имагауа уруусунун лидери, чыгыш жээктеги аймактарды башкаруучусу Ода уруусунун эң күчтүү душманы Йошимото Нобунаганын жерине кол салды. Эгерде Киосу сарайын бузулган чеби душмандар кол салаардан мурун кайрадан тургузулбаганда, биз капасчынын колуна түшкөн койлордой болоорубуз шексиз эле. Себеби топурак менен таштан тургузулган чептин 300 метрдей жери көп жааган жаан менен тайфундун кесепетинен кулап калган. Нобунага кызматчыларын чогултуп, чептин ураган жерин кыска мөөнөттүн ичинде кайрадан тургузууга 500 кишиге тапшырма берди. Убакыт тез өтүп, курулуш ишинде жумуш жай жүрүп жатты. Нобунаганын жоокерлеринин бири Йошимото тыңчы жиберип, курулуш ишин жайлатуу үчүн жумушчуларга пара берип жаткандыгы тууралуу шек саноосун билдирди. Ачуусу келген Нобунага курулуш ишине жооптуу адамды алдына чакырып, иштин жай жүрүшүнүн себебин сурады. Ал кечирим сурап, бардыгын жумушчуларга шылтады. Курулуш жүрүп жаткан жерге келип, жумушчуларын жалкоо, силер келесоо деп тилдеди. Жумуш мурдагыдан да жайлады. Ачуусу келген курулуш жетекчиси колуна таяк алып, жакын турган жумушчуну тилдеп артынан кубалады. Акыры деми кыстыккан жетекчи артка калып, жумушчу качып кутулду. Менин ал кезде жада калса жоокер деген да макамым жок эле. Отунга кеткен чыгымды бир топ кыскарта алганым менен мен катардагы жөнөкөй кызматчы катары стратегиялык маселелер боюнча өз оюмду айтмак тургай, башкаруу ишиндеги күнүмдүк маселелерди чечүү үчүн катышканга укугум болгон эмес. Мен ага карабай Нобунаганын Японияны бириктирүү максатынын ишке ашырууда кандай болсо да жардам берүүнү чечтим. Абада барскандын үнү жаңырып, курулуш иши жүрүп жаткан жерде Нобунага өйдө ылдый атын чапкылап, жумуштун жүрүшүн текшерип жүрдү. Жумушчулардын жай кыймылын көрүп, Нобунаганын ачуусу келди. Шайтан алгырдыкы. Жумуштун 1/4 бөлүгү да бүтө элек. Иш чатак. Өзгөчө ушундай кооптуу заманда. Мындай чепти Йошимото эртең эле ашып өтүп, бизди басып алса таң калыштуу деле болбостур, дедим ичимен сүйлөнүп. Эй маймыл, эмне деп айттың? Кайталачы деп Нобунага кыйкырды. Мен анын алдына чыгып, башымды ийип жүгүндүм. Анын ачуулуу урушун күтүп туруп калдым.
Ал күндөрү тилимди тишиме ката албай, тилим акылыман озуп көп сүйлөчү болгом. Эмне дедиң? Кайталачы, деп буйрукту берди Нобунага. Мен өзүмдүн осолдугум үчүн кечирим сурап, айткан сөздөрүмдү кайталадым. Ага улай чепти оңдоо иштерин кантип ылдамдатса боло тургандыгы тууралуу оюмду билдирдим. Чоң иш жакшы дем берүүнү талап кылат. Жумушчуларды жаза менен коркутуунун ордуна алардын курсактарын тойгузуп, ичимдик менен тыныгуу убагын берсек, ал эми эрте бүткөрүлгөн иши үчүн алардын күнүмдүк эмгек акысына кошумча акы төлөсөк кантет? Сен эмне? Мындан да жакшы иштемекмин деген ойду айткың келип турабы? Деп кыйкырды Нобунага. Мейли, абал ансыз деле начар. Мындан да начар кандай болмок эле? Сенин колуңдан эмне келерин көрөлү. 3 күндүн ичинде абал оңолбосо, сен үчүн эң жумшак жаза таяк болот, деп сөзүнүн бүткөндүгүн билдирди. Атына шарт минип жөнөп кетти. Денемди муздак тер басты. Арсызданып жетекчиме кеңеш айтам деп, өзүмдүн тагдырымды дүрбөлөңгө түшүрдүм. Бул тапшырманы аткара албасам, менин болбой калды дегенде таяк күтүп турарын түшүнүп турдум. Бир кезде мындай чечкиндүүлүк мага пайда алып келген болсо, бул жолу кандай болот? Жатагыма келип түнү бою тапшырма тууралуу ойлондум. Акыры бир барак кагаз менен калем алып, курулуш ишинин планын жана чарчаган жумушчуларга дем берүү жолун иштеп чыктым. Эртеси күнү курулуш иши тартылган 500 жумушчу чептин жанына чогулду. Алар турмуштун кыйынчылыгын көрүп, оор жумушка көнүп калгандар болчу. Алардын сүрдүү жүзүнөн дагы жемени күтүп турганын байкадым. Мурдагы жетекчинин ордуна мага окшогон ыр кыйган бирөөнүн келгени алардын маанайын ого бетер түшүрдү. Бул киши бул жерде эмне кылып жүрөт? Бизди башкара турган ушул бекен, деп өздөрүнүн нааразычылыгын билдирип, сүйлөнүп жатышты. Нобунага мага берген 3 күндүн бир күнү 2 гана ишти аткаруу менен аяктады. Мен жумушчуларды алдына турган иштин планы менен кыскача тааныштырган соң, аларга эс алуу кечесин уюштуруп бердим. Планды тааныштырууда чепти тез арада бүтүрүү зарылдыгына көбүрөөк басым жасадым. Өзүңөр билгендей, биз абдан кооптуу заманда жашап жатабыз, дедим. Боюм кичинекей болгону менен жеткире сүйлөгөндү жакшы билчүмүн. Биздин чеп менен таш тосмолорубуздун урап жаткандыгы тууралуу маалымат душманыбыздын кулагына эбак эле жетсе керек. Анда шек жок. Эгер душмандар бизге бүгүн кол салганда, чептин бүгүнкү абалы ага туруштук бере алмак эмес. Алар бизди бат эле басып алып, Киосу сарайынын бардык жашоочулары, силер жана силердин үй бүлөңөр бардыгыбыз мерт болмокпуз. Ошондуктан биз чепти тез аранын ичинде калыбына келтиришибиз керек. Иштин кандай жүрөөрүн кенен түшүндүрүп бердим. Ишти тездетүү үчүн 500 жумушчуну 10 топко бөлүп, жарыштырып иштетүүнү чечтим. Эң мыкты иштеген топтун ар бир мүчөсүнө Нобунага күнүмдүк төлөнө турган эмгек акыдан тышкары 500 тилде атайын сый акы төлөп берет, дедим мен. Жумуштун тездиги менен кошо жумуштун сапаты да бааланат. Ал эми сапатсыз жасалган иш чыккынчылык катары бааланып, ага жараша жоопко тартылат, дедим. Андан кийин менин белгим менен жөө-жөөкөрлөр бир сандык толгон жез тыйындарды алып чыгып, жыгач чептин үстүнө койду. Мен колума үйүлгөн тыйындан уучтап алып, кайрадан аларды шылдыратып, манжаларымдын салаларынын чуурултуп төгүп жатып, кана, ким мындай сый акыны утуп алгысы келет, дедим. Жумушчулар жанданып, күрүгүү түшүп калышты. Мен силерди катуу иштеп, чарчап турганыңарды түшүнүп турам. Андыктан бүгүнчө эс алгыла. Нобунага бизге жетиштүү тамак аш жана суусундук берген. Шашпай ичип жеп, курсагыңарды тойгузгула, дедим. Менин бул сөздөрүм жумушчулардын маанайын көтөрүп, жолугушуубуз көңүлдүү аяктады. Түш жаңы гана оогон болсо да, биз сайрангоону баштадык. Көбүнүн далысына колум араң жеткен жумушчуларды аралап, тамак аш, суусундуктардан берип, басып жүрдүм. Ошол күндөн тартып алардын мага болгон көз карашы өзгөрдү. Мурун алар мени Нобунаганын кошоматчысы катары көрүшсө, бүгүн алардын алдында лидер болдум. Курулуш ишинин мурунку жетекчиси буйрук берип, жазалоону эле билген болсо, мен андан айырмаланып, жумуштун максатын жана аны ишке ашыруу жолун толук түшүндүрүп бердим. Мен жумушчуларга тең мамиле жасадым. Алар да аткарып жаткан иштин
чоо жайын түшүнүүгө жана сапаттуу аткарылган иш үчүн сыйакы алууга укуктуу. Лидер алдыга коюлган максатка жетүү үчүн ал максатка жетүү жолун жолоочуларына түшүндүрүп берүүсү зарыл. Ал күндү биз кечке чейин ичип жеп, ырдап, көңүл ачуу менен гана өткөрдүк. Мен жумушчулар менен баарлашып, аларга тамак менен сакеден алдырып, жакшы эс алууну каалоо менен кийинки күндөгү жумушка жаңы дем менен чыгууга чакырып жүрдүм. Анын ортосунда чыккынчылык маселесине да кайрылып жаттым. Душмандын тыңчылары Кийосу сарайына кирип жүргөнүн Нобунага жакшы билет. Эсиңерде болсун. Эгерде силер бул жолу жакшы иштеп берсеңер, ал силердин күнөөңөрдү кечирет. Эми жумуштан качкандарды Оданын душманындай жазалайт, дедим баарына угузуп. Ичимдикке мас болуп турушса да, бул сөздөрдүн маанисин жумушчулар жакшы түшүнүштү. Мен ошол учурдагы өзүмдүн жумушчуларымды башкаруу жөндөмү менен сыймыктанам. Тилекке каршы көпчүлүк башкаруучулар өздөрүн кызматчыларынан жогору коюп, аны кызматчыларынын ээсине күнүгө салып турушат. Мындай мамиле нааразычылыкты пайда кылып, терс натыйжаны берет. Ооба, мен да кызматчыларыма башчы болдум, бирок мен өзүмдү алардан эч качан жогору койгон жокмун. Тескерисинче мен алар менен тең ата болдум. Эртеси күнү эртең менен жумушчулар келгенде, мен тыйынга толгон жыгач сандыктын жанында турдум. Бул сандык эсин күтүп турат. Кана эмесе, ишке киришели деп кыйкырдым. Андан кийин эмне болгондугу мени да таң калтырды. Жумушчулар дароо ишке кызуу менен киришти. Заматта иш кызып, курулуш иши жүрүп жаткан жер мелдеш аянтчасына айланды. Ар бир жумушчу өз тапшырмасын берилип аткарып жатты. Мен жөнөкөй жумушчунун кийимин кийип, улам бир топко экинчи топко барып, жумушчуларды андан да жакшы иштөөгө сүрөп жүрдүм. Алардын берилгендиги менен биз чепти көңүл ачуу күнүн кошкондо 3 күндүн ичинде калыбына келтирдик. Курулуш иши бүткөндөн кийин жеңүүчү топтун ар бир мүчөсүнө жеке ыраазычылык билдирип, сыйакыларды тапшырдым. Курулуш ишинин бүткөнүн көргөн Нобунага өз көзүнө ишенбей турду. Ал мени карап, жүзүндөгү чандагы жылмаюусу менен "Азаматсың, маймыл" деди. Мен сүйүнүп ага жүгүндүм. Анын менин аткаруучулук жөндөмүмдү баалагандыгын, Хидайоши тапшырманы ар дайым так аткарган адам деп ойлоп тургандыгын түшүнүп турдум. Кийосу сарайынын чебин калыбына келтирүү ишин ийгиликтүү жетектөө менен мен жоокер макамына ээ болдум. Бул менин лидерликке карай эң биринчи чоң кадамым эле. Лоялдуулук сыры мына ушунда. Чоң болбой лидер болгула. Жеке катышыңарды бекемдегиле. Иштетилбеген талаада эч нерсе өспөйт. Эң кубаттуу эмен багы да ал отурулган жерден же тиштүү азык ала албаса, чирип жок болот. Лидерликке карай сапарыңарда жолуккан кишилер, жөнөкөй жоокерден тартып, эң кубаттуу башкаруучулар болобу? Алар дал ошол жер сыяктуу, ал силерди өстүрөт же кууратып жок кылат. Андыктан жолуңарда жолуккан кишилер менен мамиле түзө билгиле. Мындай байланыш сөзсүз кайтарымдуу болот. Жеке байланыштын маанилүүлүгүн мен Суномата чебин курууда түшүндүм. Бул жолу тапшырманы аткара албай калуу башымдан айрылуу менен барабар болчу. 1566 жылы Нобунага кошуна Мино провинциясына чабуул жасап, чабуулда күтүүсүздөн душмандардын катуу кагылышына дуушар болду. Нобунага абалдан чыгуунун бир гана жолун көрдү. Ал Суноматада чепти куруу эле. Суномата айылы Овари менен Мино провинциялары менен чектешип, 3 дарыя кошулган саздуу жерде жайгашкан. Ал Мино провинциясына чабуул жасоого абдан ыңгайлуу болгону менен душмандарга таандык жер болгон. Нобунага өзүнүн генералдарына ал жерге чеп куруу тапшырмасын буга чейин 2 жолу берген. Алар тапшырманы 2 жолу тең аткара алышкан эмес. Себеби душмандардын тынымсыз кол салуусунан көптөгөн жумушчулар мерт болуп, курулуш аянты алардын канына боелгон. Нобунага вассалдарын кайрадан чогултуп 3 жолу аракет кылуу ниетин айтканда, чогулгандардын арасынан бирөө да аны колдогон жок. Вассалдарынын мындай чечкинсиздиги анын ачуусун келтирди. Биз Суноматада бул чепти сөзсүз курушубуз керек. Кантип эле араңарда бир да бул маанилүү тапшырманы аткара ала турган бирөө болбосун. Силерге эмне болгон? Кана, кимиң чыгасың? Деди ал үнүн катуу чыгарып. Эч ким үн каткан жок.
жүрөгү жоктор. Силер өзүңөрдү кантип Одага таандыкпыз деп эсептейсиңер, деди Нобунага ачууланып. Мен биринчи болуп сүйлөдүм. Мен аткарам, мырзам. Нобунага шарт бурулуп жүзүмө тике карады. Албетте, сен мурдагы тапшырманы жакшы аткаргансың. Бирок анда асмандан жаанын октору жаап турган эмес. Учурдагы абал таптакыр башка. Ооба, мен түшүнүп турам, мырзам. Бирок мен тапшырманы аткарам деп чечкиндүү жооп бердим. Бактыга жараша Суноматаны жакшы билчүмүн. Себеби жаш кезимде ал жерде көп жолу болгом. Кезде ал жерден стратегиялык мүмкүнчүлүктөрүн байкоо жүргүзгөн учурларым да болгон. Бирок Суноматада чеп курам деп эч качан ойлогон эмесмин. Эми минтип 30 жашымда мындай жоопкерчиликтүү тапшырманы алып олтурам. Бул менин карьерамдагы өзгөчө мүмкүнчүлүк эле. Мен алгач душмандын бардык кыймыл-аракети тууралуу билүү жана алардын көңүлүн Суноматадан алагдык кылуу максатында Инабаямадагы Сайто сарайына тыңчы жибердим. Андан кийин темир жана жыгач усталарды, жыгач кесүүчүлөрдү, жыгачтарды дарыя аркылуу ташыганга кайыкчаларды жана курулуш жетекчилерин жумушка алдым. Чепти көтөрүүнү тездетүү үчүн ишти кылдат пландоо жана жумушту туура бөлүштүрүү абдан маанилүү болгон. Мен чептин конструкциясын бөлүк-бөлүк менен алдын ала даярдап коюуну туура таптым. Себеби аларды убагы келгенде бат-баттан орното салуу ыңгайлуу эле. Мен ар кандай тармактагы тажрыйбалуу адистерди жумушка тартып, аларды адистигине жараша топторго бөлдүм. Ар бир топко жумуштун тиешелүү бөлүгүн бердим. Чептин жыгач каркасын бачым орнотуу үчүн жакын арадагы токойлордон бактарды кыйдык. Ал кезде кандайдыр бир конструкцияны алдын ала даярдалган элементтерден курап чогултуу мурда болуп көрбөгөн иш эле. Пландалган ишке жаңы киришкенде эле менде жетишчү жумушчу күчүнүн жоктугун түшүндүм. Бирок ал абал аркылуу мен өзүмдүн дагы бир күчтүү жагымды билдим. Мен жумуш издеп, жер кезип жүргөн күндөрүмдө ар кандай адамдар менен таанышып, жакшы мамиле түзүп, бир топ дос күттүм. Алардын бири Короку деген чуулгандуу каракчылар тобунун лидери. Мен көчөдө калганда ал мени өзүнө шакирт кылып алган. Албетте, энем менин мындай иш менен алек болгонума макул болмок эмес. Ошентсе да мен Корокуда бир аз гана иштедим. Себеби менин максатым абройлуу самурай болуу болгон. Бирок Короку жана анын тобундагы адамдар менен түзүлгөн достук мамилебиз баа жеткис үзүрүн берди. Короку өзүнүн кишилери менен мага Суномата чебин курууга кошумча 2000 жумушчу топтоп беришти. Ошентип, жеке катышымдын жардамы менен биз Суномата чебин 1566 жылдан аяк оона айында бүтүрдүк. Менин ал чепти бир түндө бүтүргөндүгүм тууралуу уламыштарды айтып келишет. Бул болбогон сөз. Чепти курууга толук 6 жума кетти. Ошентсе да мындай чоң долбоорду ишке ашыруу үчүн ошол кезде ал абдан кыска мөөнөт болгон. Нобунага менин ийгилигимди баалап 3000 жоокерди баштаган генерал кылып дайындады. Биз Киосу сарайына шаңдуу маанайда келдик. Ошентсе да өзүмдүн жолумду кандай баштагандыгымды, жашоодо жолуккан ошол күнкү ийгилигиме себепкер болгон Короку өңдөнгөн кишилерди унуткан жокмун. Мен Ода уруусуна кошулгандан кийин да ага чейинки жашоомдо күткөн досторум менен мамилемди улантып келдим. Алар менен дайыма жылуу учурашып, алардын жакшы сапаттарын баалаганга аракет кылдым. Алар болсо ар дайым мен жардамга муктаж болгондо даяр болушчу. Аны менен кошо эле мен бир маанилүү сырды эл менен мамиле түзүү, бир же эки чөйчөк саке үстүндө жеңилирээк болорун билдим. Мен качан, кайда, кандайдыр бир көңүл ачуучу кече болбосун, биринен калбай бардым. Кээ бир кишилер мени мээсинен айныган деп ойлогону менен көпчүлүк мени жактырышчу. Өзүңөргө берилген жолоочуларды күтөм десеңер, катыш күтүүнүн сырын билгиле. Жеке катышыңарды бекемдегиле. Кылдат даярданып, ишти чечкиндүү алып баргыла. Куруучуларды болобу, же жоокерди болобу, кимди жетектесеңер да аткара албаган ар бир кыйын тапшырма эки нерсени, көйгөйдү кылдат иликтөөнү жана чечкиндүү иш аракетти талап кылат. Мени орой жана ачуусу чукул киши катары кабыл алгандар менин чечкиндүү иш аракеттерим тыкандык менен пландоого негизделгенин түшүнбөгөндөр.
Согушта менин биринчи кадамым дайыма душмандын күчтүү жана алсыз жактарын иликтөөдөн башталчу. Абалды кылдат иликтөөдөн кийин гана душманды басып алуу планын түзүүгө киришчүмүн. Албетте, мурунку тажрыйбаларымды да эске алчумун. Мисалы, генерал макамын алгандан кийин Мики сарайына чабуулду жетектедим. Сарайды коргоочу жоокерлер тамак аш, суу жана башка керектүү оокаттар менен жакшы камсыз болгондуктан аны басып алуу 2 жылга созулган. Менин ал чабуулумдан алган сабагымдын пайдасы кийинки Тоттори сарайына жасаган чабуулумда тийди. 1581-жылдын жаз мезгили. Тотториге чабуулду баштоодон мурун мен жаш соодагерлерди анын чет жактарына барып, болуп көрбөгөндөй кымбат баада тонналап күрүч сатып алууга жибердим. Душмандын Тоттори сарайында отурукташкан жоокерлери шаарда күрүчкө баа болуп көрбөгөндөй көтөрүлгөнүн угуп, өздөрүнүн камындагы күрүчтү сатып башташат. Алар ач көздүктөн сырттан келген соодагерлер эмне себептен күрүчтү мындай кымбат баада жана көлөмдө сатып алып жаткандыгы тууралуу ойлонушкан да жок. Андан кийин мен Тоттори сарайын 20 000 жоокер менен курчоого алдым. Сарайды айланта 12 чакырымга созулган чычкан өтө алгыс тосмо курдук. Тосмонун ар бир 1000-чи кадамында 3 кабаттуу байкоо секилерин орнотуп, алардын эң жогорку аянтында белги берүүчү өтторду күйгүздүк. Сарайдын жанынан агып өткөн дарыялар аркылуу душманга жардамга келген кайыкчан көмөкчү жоокерлердин жолун бууп, сарайдын сырткы байланышын толугу менен үздүк. Душмандын айласы кетти. Жерге тамак ашы түгөнүп, чөп жегенге өттү. Кийин өлгөн аттардын, жада калса өздөрүнүн курман болгон жоокерлеринин этин жешти. Алардын багынуусун мурдагыдай 2 жылдап күткөн жокпуз. Душманды дароо өлтүрүп жок кылуунун ордуна мен аларды амалкөйлүк менен багынып берүүгө же менин шартыма макул болууга аргасыз абалга жеткирүү менен жеңүүнү туура көрөм. Тотторини дал ушундай жол менен басып алдым. Мен күчтү айла жок учурда гана колдоном. Жөн гана кандын төгүлүшүн колдобойм. Кылычына таянгандардын балким билеги күчтүү чыгар, бирок алар акылдан кем. Мен эч качан жеткен жеңишиме көкүрөк кагып, андан рахат алган эмесмин. Тескерисинче чабуулда жапа чеккендердин жарасын жеңилдетүү айласын издечүмүн. Тотторинин азык-түлүк камылгасын сатып алуу максатым ийгиликтүү болгону менен душмандар менен бирге жеткиликтүү дыйкандар да ачарчылыкка дуушар болушту. Тотторини колго алган соң дароо 50 000ден ашык килограмм күрүчтү ачка калгандарга тараттым. Таш боордук мага мүнөздүү эмес. Менин мындай иш аракетим дыйкандардын мага болгон ишеничин жаратты. Эгер мен сарайга кылдат иштелип чыккан стратегиянын негизинде эмес, кара күч колдонуу менен чабуул жасасам, жөн эле кан төгүлүп, эки тараптан тең жоготуулар көп болмок. Соодада болобу же согушта болобу, даанышман лидер стратегия сырын билет. Ал кылдат даярданып, чечкиндүү иш алып барат. Алсыз жагыңарды күчтүү жака айландыргыла. Лидер болобу же анын жолдоочулары болобу, алар өздөрүнө мүнөздүү алсыз жактарын билип, аларды күчтүү жактарга айлантуулары керек. Ийгилик ушундан көз каранды. 1582-жылы Нобунага мага Такамасуну басып алууну буйрук берди. Такамасу сарайын коргоого Минехару аттуу аскер башчынын жетектөөсүндө Шимузи уруусунун 5000 самурайы чыкты. Биз 25 000 элек. Жеңиш биздики деп ойлодум мен. Бирок Минехаруну текеберденип багынып берүүдөн баш тартканы мени тынчсыздандырды. Мен кандайдыр бир маанилүү жагдайды эске албай калдымбы? Мен аргасыздан күч колдонууга буйрук бердим. Көп өтпөй иштин жайын түшүндүм. Көрсө сарайдын айланасы саздуу жер экен. Сазга баткан менин жоокерлерим ачууга алдырган душмандын соккусуна дуушар болуп, биринчи чабуулубуз чоң жоготуу менен аяктады. Мындай күтүүсүз жыйынтык менин тынчымды алды. Түнү бою абалга кайрадан баа берип, мурдагы белгиленген стратегиянын негизинде күч колдонбой туруп, абалдан чыгуу жолун ойлонуп чыктым. Чындыгында Такамасу душмандын колу жеткис, деңиз деңгээлинен анча бийик эмес, айланасын суу менен саз курчаган жерде жайгашкан. Бир тарабында дарыя, экинчи тарабында көл.
Ал эми 4-чү тарабында коопсуздук максатындагы суу толтурулган сай аны душмандардан жакшы коргоп турган. Андыктан бул жолу адаттагы тактика жарабайт. Мага бир ой келди. Такамусунун кол жеткичтигине суу себепкер болгон. Анын кулашына да суу себепкер болот. Анын өзгөчө коргоочусу болгон суу аны басып алууга жакшы мүмкүнчүлүк түзүп берерин түшүндүм. Ооба, суу каптатуу керек. Эми Такамусунун географиялык күчтүү жагы анын алсыз жагына айланып, аны басып алууга бизде ыңгайлуу шарт түзүлдү. Биз сарайды айланта тосмо куруп, суу чабуулуна даярдык көрө баштадык. Бийиктиги бир нече метрге жеткен тосмонун узундугу 3 чакырымга созулду. Жумушту ылдамдатуу үчүн жергиликтүү дыйкандарды жардамга тарттык. Тосмого коюлган ар бир кап кум үчүн күрүч менен да акчалай да төлөп бердик. Ыраазы болгон дыйкандар Тосмого 600 миңден ашык кап кум ташып беришти. Менин кансыз басып алуу саясатым сарайга жасаган чабуулубузду чоң жарандык курулуш долбооруна айлантты. Жоокерлер менен дыйкандардын биргелешкен күчү менен долбоор 2 эле жумада ишке ашырылды. Тосмо курулуп бүткөндөн кийин биз дарыянын нугун курчоого алынган жерге бурдук. Суу бат эле Такамусу сарайын каптап, аны жасалма көлгө айлантты. Азык-түлүккө жана кошумча аскер күчүнө жете албай сууда калган Такамусу көпкө күттүрбөй багынып берди. Сарайга кирүү жүрүшүн жетектеп берүү үчүн Нобунагага кабар жибердим. Акылдуу лидер инверсия сырын колдонот. Ал алсыз жакты күчтүү жакка айланта билет.